Çoğun rahmat. Urmattуу oğan talalıklar. Sizler менен görüşүп отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Биз эми эртеден бери бир 5, 6, 7, 8 жолугушууларды өткөрүп атабыз. Бир аз тамагыбыз бүтүп калган болушу мүмкүн. Бирок мен силер менен бүгүн абдан адилеттүү, ачык, жакындан сүйлөшүшүбүз керек баары бир. Кандай болгон күндө дагы. Убакыт бөлүп келгениңер үчүн чоң рахмат. Эми Атамекен партиясы эмне үчүн биз ушул партия менен чыктык жана эмне жасайбыз? Кыскача ушул эки суроого жооп берейин. Урматтуу мекендештер, мен бала кезимде мына аксакалдардын баары алдыда отурасыңар. Сессия көрөт элек парламенттен. Түнкүсүн күтүп көрчүбүз. Дооронбек Садырбаевтар сүйлөчү. Өмүрбек Текебаевтар, Абсамат Масалиевтер сүйлөчү. Кандай адамдар эле? Кандай адамдар биздин парламенттин жүзү болчу? Кыргызстанды түптөгөн кимдер эле? Жусуп Абдырахманов, Баялы Исакеев, Иманалы Айдарбеков, Касым Тыныстанов сыяктуу улуу инсандар, накта элиталар ошолор болчу. Мамлекетти оор мезгилдерде түптөп өздөрү 40ка жетпей атылып кетишти. Биздин аталар. Мына ошол андан кийинки келип Кыргызстанды түптөп келаткан улуу инсандарыбыз. Ошол убактагы сессияны көргөндө Кыргызстанды бүт адилеттүү ачык. Президенттен баштап өкмөт башчысын, генералдык прокурорун, сотун бардыгын такалап алдына шөмтөрөтүп отургузуп койчу парламент. Жогорку кеңеш деген күчтүү болчу. Биз ошолордой болууну кыялданчубуз. Ошолордой болгонду самачубуз. Мына ошолор накта кыргыздын уулдары болчу. Азыр парламентте кимдер отурат? Көрүп атасыңар да парламенттин. КВТсин көрүп атасыңар да. Кандай депутаттар болду? Парламент, жогорку кеңеш эмнеге айланды бүгүнкү күндө? Мына ушул парламент бактыбызга эми кутулдук 6-сазыктан десек, Атамбаев айтмакчы чимкириктер, элиталар, өздөрүн элита атагандар. Мына ушу эки сөздүн башын бир кошуп айта албагандар, бир шаардын атын туура айта албагандар. Парламентте отуруп, керек болсо парламентти башкарып отурушпады ушулар. 5 жыл бою биз көрдүк да булардын кантип иштегенин, кантип жүргөнүн. Коронавирус болуп өткөндө, элибиз карайлап турганда каникулга кетип калды го. 4 депутат чыкты, кол чогулттук спикерге. Иштейли биз, бюджетти карайлы, акчаны карайлы, элибиз кырылып атат деп. Мен кол койдум, Рыскелди Момбек койду, Эльвира Сурабалдиева, Наталья Никитенко. 4 депутат кол коюп турубуз, чогулалы ишке дегенде. Башкалары колдогон жок. 5 жыл эмне кылып отурушат? Урматтуу туугандар, силерге билинбеген менен өтө чоң иштер болду 5 жылдын ичинде. Канчалаган нерселер болду. Акыркы 1 жылга жетпей, ушул парламенттин колу менен, ушул бийлик, ушул өкмөт $1 миллиард жакын акча карыз алды чет өлкөдөн. 1 миллиардка жакындады. Биздин мамлекеттик карызыбыздын саны $5 миллиард чыгып атат. Кыргызстан карызга батып калдык да. Бул бийлик, бул өкмөт чет өлкөдөн карыз алат, Кытайдан карызга акча алат дагы, кайра мугалим менен врачкайлык берип коюп отурат жан багып. Өздөрү бир жаратмандык иш менен өндүрүштү ачып, экономиканы көтөрүү деген жок. Эмне үчүн биз оппозицияга кетип баарына баштап кыйкырып аттык? Анткени булардын акыбалы ушул. Айтып атабыз, колуңардан келбейт экен деп. Дооронбек Садырбаев айтмакчы, бу өкмөт, бу бийлик болбойт, болбой калды деп. Ошону биз айтып аттык да. Анан бүткөндөн кийин ошонун бардыгын келдим мен. Биринчи жолу Атамекенге атайын мен барайын дедим. Туугандар, Атамекенди ар деме деп каралашат. Ар деме деп жамандайт. Бирок кайсы бийлик болбосун, 30 жылдан бери тарыхын сатпай, принцибин сатпай, калыстыгын сатпай келаткан Атамекен болду да. Ошон үчүн Өмүрбек Текебаевди соттоду. 3 жыл түрмөгө камады сызга. Азыр дагы соту бар, бүт элек. Соттон сотко сүйрөп жүрөт чотон өлкөнү. Ошондой учурда биз чыктык. Рыскелди Момбековго бардым, Эльвира Сурабалдиевага бардым, Сейтек Качкынбаев сыяктуу жаштарга бардым. Туугандар, бир биригели дедим. Биз биригип күчтүү кол менен парламентке келбесек, мунулар уже кызматтарын баарын бөлүп алып, Кыргызстанды дагы карызын 2 эсе көбөйткөнү калды дедим. 2023 жылдан баштап тышкы карызды төлөө мөөнөтү күчөйт. Карызыбыздын көбү каяка билесиңер да? Кытайга. 2023 жылдан баштап чоң проблемалар башталат дедим. Күчтүү депутаттар туруш керек ошол жерде. Күчтүү парламент туруш керек. 1 метр жерибизди бербейбиз, бир кенибизди карматпайбыз деп. Өкмөтүн такалап, жарабаса, иштей албаса кетирип ордуна башканап келе турган. Урматтуу туугандар, эмне үчүн Атамекен дегенди түшүндүңөр. Принциби барларды, күчтүүлөрүн баарын жыйнадык. Эми беркилердин тизмесин карап көрбөйсүңөрбү?
5 жыл бойы мына базар коргондон канча депутат сайладыңар, турабы? Мен алардын баарын жаман дегим келбейт. Кумтөрдөгү 2 асман тиреген мөңгүнү Канадалык Centera Gold деген компанияга карматтыгы парламент. Ошол жерде чыркырап биз турдук ошол жерде. Кана базар коргондон бир депутат чыгып сүйлөдүбү? Сыймыктан ателеңер кандай силер? Мөңгүбүздү сактайлы, мөңгү Кыргызстан үчүн ыйык деп кыйкырып турдук ошол жерде. Мына ошондой адамдар керек деп атабыз да биз. Туугандар бирөө келип бир кичине суу чыгарып койсо, бираз көпүрөңөрдү ремонттоп, садикти оңдоп берип койсо сүйүнүп атпайбызбы? Ал орусча айтканда мелочал. Андай нерсени биз далайын жасашыбыз керек. Системаны, бюджетти өзгөртө турган нерселер жасашыбыз керек. Ошондуктан күчтүү парламентке баралы деп баарыбыз чогулуп Атамекенди тандадык. Элвира Сурабалдиева деген бир кызыбыз бар, билесиңерби жаштар? Мына ушу ооган талаага келаткан биз менен бүгүн. Атамекенге кошулуп кеткен үчүн деп бүгүн прокуратура суракка чакыртып Бишкекке кетти. Булардын оюнда Жанар Акаевди, мени, Рыскелди Момбековду, Элвира Сурабалдиеваны эптеп парламентке жолотпаш керек деп атышат. Ошого өтүп алды булар. Биз парламентке барбасак, булар каалагандай майталкан кылышса, чет өлкөдөн келген акчаны каалагандай бөлүштүрүшсө, ака-ука куда сөйөк болуп алып, бүт бөлүшсө, биз ошол жерде карап турдук да. Мен Жанар Акаев силердин келип көпүрөңөрдү, садигиңерди оңдоп бербешим мүмкүн. Бирок мен буларды уурдатпай, тонотпай, карактатпай карап турабыз биз. 2 ай мурун билесиңер, премьер-министрди мен чыгып кеттиңиз дедим. Абылгазиевди кетти кызматтан. 3-4 адамы камалды. Анткени булар Бишкектин үстүндөгү абаны сатып ийишкен. Абаны Казакстандык олигархтарга 5 миллиард сом турган абаны 700 сомго сатып ийген. 700 сомго мерден барып жармай албайсың азыр. 5 мүнөт сүйлөдүк парламентте. Жанар менен Рыскелди сүйлөйт, колунан иш келбейт деп айтышат экен. 5 мүнөт парламентте сүйлөдүк. 5 миллиард сомдук лицензияны Кыргызстандын мамлекеттик маласына кайтартып койдук. Иш деген ушундай болуш керек. Парламент, депутат деген сүйлөш керек. Чыгып кызыкчылыкты талаш керек. Мына Биримдик партиясынан кандидат болуп баратат бир Гүлшат Асылбаева деген депутат. Жаштар Фейсбукка киресиңер, турабы? Бир ай мурун чыкты го. Интернетти контролдойбуз деп, турабы? Ар бириңер каерден комментарий жазсаңар, ошол жерден МВД менен СМБ барып, ар бирин текшерсин деп мыйзам көтөрүп келди. Ак эткенден тагатып чыркырап атып аны мыйзамын өткөргөн жокпуз. Мына дагы бир тегирменчилердин партиясы бар, алкомагнаттардын. Силерге келип 2000 сомдон, 5000 сомдон таратып атышулар. 5000 сомдон, 2000 сомдон, агитатор болсоңор 10 000 сомдон таратып атат. Бирок булар, мен силерге мына урматтуу туугандар, булардын секретин айтып коюн. Эмне үчүн бул байлар барып парламентке жанталашышат? Силерге берген 2000 сомун, 5000 сомун булар 5 мүнөттө бир мыйзам менен актап коет. Былтыр ушул байлар, олигархтар, коррупционер уурлар парламентке толуп алып элдин эсебинен байыбыз дейт бардыгы. Бир мыйзам көтөрүп келиптир ушулар. Сырттан Казакстандан келген ун менен буудайдын салыгын алып коелу дейт. Кошумча нар салыгын. Каршы болгонубузга карабай ушулар өткөрүштү. Өздөрүнүн мыйзамын. Ун менен буудайды өздөрү ташыйт да. Налогду алып койду. Мамлекеттин балансына, мамлекеттин бюджетине 600 миллион сом түшпөй калды. Ошолорго кетти. Көрдүңөрбү? Байлар менен олигархтар эмне үчүн бийликке умтулат? Эмне үчүн парламентке баргысы келет? Байыйт да. Уктуңарбы бир жолу? Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков алтын кенинин лицензиясын алыптыр. Өкө көмүр чыгарып атыптыр. Жыгач сатып атыптыр. Деп. Бир сомуна, мамлекеттин бир сомуна кол салбайбыз. Мамлекет депутаттарга деген үйдөн жашабайбыз. Машинасынан баарынан баш тартканбыз биз. Врачың менен мугалимин карайлап кыйналып атса, барып алып талкалап эмне депутатский үйдө жашайлыбы? Депутатский машинада жүрөлүбү деп. Бүт баарынан баш тартканбыз 5 жыл бою. Бирок биздин чындыкты силерге жеткирбейт. Биз жөнүндө силер только жаман сөз угасыңар. Жанар жаман, Рыскелди жаман, Сейтек жаман, жаман. Кери элден кечке интернеттен жамандашат. Ошон үчүн биз мынтип тамагыбыз бүтүп калса дагы эртеден бери элди айлапаны кыдырып жүрөбүз. Ушундай чындыкты телеканалга чыгып сүйлөйүн десең, 1 мүнөтү күтө бердиң, 1 мүнөтү. 170 000 сом төлөдү. Андан көрө биз бир бусикке чыгып алып силерге келип учурашып сүйлөшпөйлүбү ачык? Кандай дейсиңер?
Эми биз мына силерге келип сүйлөшүп атабыз. Силерге келип учурашып атабыз. Берки партиялар, көпөстөр, таможняны тоногондор, контрабандисттер. Силерге келе алдыңарга. Келе албайт. Адамын жөнөтүп акча менен. Бир дипломат акчасы менен. Мен жолдо келе туктум. Жанар менен Рыскелди ооган талага барып эл менен жолугушат экен. Ушу эки бечара жөн эле коюп атыптыр да. Элдин бәрін біз эле сатып алып коебуз деп атышыптыр. Бишкекте жатып алып мыйыгынан күлүп атат бизди. Бишкекте жатып алып көпөстөр. Ошого жол беребизби? Жок. Буларга каршы тура алабызбы? Мына булардын бардыгы келип алып ушу парламентке келип майталкан кылып отургусу бар. Булар бизди мазактап үстүбүздөн күлүп атат, көпөстөр. Ушинтип кыдырып жүрүшөт экен, тамак ооруп калыптыр бечара, ушу үйүндө жатпайбы деп. Же болбосо ушу байлардын партиясына кирип алса, Жанар менен Рыскелди чит түкүрүп өтөт эле го дейт. Biz алар менен катар тура албайбыз. Алар менен бара албайбыз шайлоого. Анда силердин бетиңерди жүзүңөрдү кара албайт элек. Бийлик болсо паспортун жыйнап атат. Ар бир мугалим врачтардыкын паспортун жыйнап атпайбы? Форма 2 менен каша кылып атат бүт жерде. Мына ушуга каршы чыгышыбыз керек да. Туугандар. Эми жигиттер билет го мындай. Любой таймашта эркекче күрөшүш керек да. Эркекче күрөшө албай, бийликке жамынып алышып, ушинтип жүрүшпөйбү? Силерден деле мына бир канча адамдар жүрөт да ошол байлардын партиясында. Туурабы? Балдар коргондук балдарыңар жүрө ошолордо. Анан кантип келет урлук менен күрөшөм деп. Ошолордун акчасын иштеп атса, ошолордун акчасына жашап атса, кантип келет? Кантип айтат мен парламентте силерге ак иштеп берем деп. Эмне деп айтат? Бюджеттен тололгон акчаны, коронавирус менен күрөшүүгө деп келген акчаны жеп атса. Кече мына силерге айтып коеюн, улай талайлыктарды мен баятан бери талай экен менен да сөйлөшүп келдим. Канча проблемалар бар. Бюджеттен эмкиде эмне акча бөлүш керек? Инфраструктурасына, жолуна, суусуна кандай кылсак болот? Мен өзүм ошол үйдө туруп алып карайын дедим. Эмнелерин беребиз, анын бардыгын буйрса жардам беребиз биз делечи. Бюджет каралганда мен бардык райондорго бирдей карайм. Ошон үчүн кече Баткенге барсак, чек аралаш айылдар бизди кучак чайып тосуп алды да. Чек арага тынбай каралаштыңар дейт. Баткенде чек арага чыгып, митингге чыккан 35 баланы камап коюптур. Баарын бошоттуруп атабыз да. Өзүм баш болуп, ээрчитип алып, арыздарын көтөрүп, сотуна да барып атам, прокуратурасына да барып атам. Чек аралаш айылдарга компьютерин, столбасын бүт үйлөрүн документтеринен бери бүтүрүп берип жүрдүк да. Анан таң калат да. Базар коргондун маселесин айтсаң, Баткендин маселесин, Ат башынын маселесин айтсаң, Минфинге барып ушактын проблемасын көрсөтсөң, Жанар сен алайлыксың го. Неге бияктын маселесин көтөрүп жүрөсүң дейт. Ушундайлар бар. Ушундай деңгээлдегилер бар. Туугандар, Талай Дөлдөев депутат болуп барсын. Ушул жактан көп добуш алары менен кайсы орунда турганына карабай дароо депутат болот. Талай Дөлдөев микрофонго чыкканда эле, базар коргондун бызын айтып баштаганда эле, же ооган таланын оозун айтып баштаганда, оң жагында Жанар, сол жагында Рыскелди, үстүнөн Сейдек байке колдоп туруп алабыз. Талай турай жатат деп. Комитетке, Жогорку Кеңештин атайын комитетине, Жогорку Кеңештин дашман маселеси боюнча, аксакал, премьер-министр чакырабыз. Билесиз буга чейин премьер-министрлерди биз убагында чакырып, любой маселе боюнча чакырып, элдин маселесин угузуп, каратып туруп чечтирген күндөрү болду. Каратып туруп, мына азыр кол коесуң деп. Дашмандын маселесин дагы, жол маселесин дагы ушул талай экени жакшыраак колдоп берсеңер, биз чечип бергенге күчүбүз, духубуз жетет.